Бүгін ошо жанакы экология жөнүндө жарыш жөнүндө айтып атпаймынбы? Ошо жөнүндө талашып атпайбы? Эдуард Кубатовго айтат элем мындай элдин категориясына, жер шартына жараша иш кылбайсыңбы? Өнүңөн эле башыңды тыга бербейчи. Мырс көлүңдү баягы Садыр Кожоевич күнү түнү кайтарып атса, көлдө баягы амалын кеткени эки оору бир келет дейби, андай бир жагынан балыр касылса, суу тартылып баратса, көл таарынып баратса, аны ырдычы кылып, аны эмет. Зачем? Биз эми океан жээгинде же билем андай фестивалдар өтөт Вьетнамда. Рыбалка болот да, рыбалкага там $1 коет, эми Вьетнамда эмес, Кубада $1 коюлат. Дүйнөдөн бүт кишилер келет, лодка алып келишет, балык кармашат да. Взнос $10.000, уткан киши $1 алат да. Конечно, туризм инфраструктурасына жергиликтүү элге аябай жакшы акча түшөт. Бирок ал океандагы мамлекет да. Бизки мисалы сен өзүң кылып аткан жумушуң жакшы эле, жана альпинизм боюнча. Мен колдойм, тоого ошо шартка жараша ошо тоого уюштурса болот. Анан кийин көлүң өзү ооруп, таарынып, еще ага турган суулардын баары тескери жакка кетип атат дейт. Анан соолуп баратса, анан чаңдатса бул ыйык көл да. Анан ал спорттун будущий барбы? Келечеги барбы? Ал гонканчы ат жабыш болсо түшүнөм, ипподром болсо андай оюндарга элдин менталитетине жараша иш алып барыш керек да. Экологический көргөнгө эле башын тыга бергенде болбойт да. Туризмдөчү ар бир нерсенин өзүнүн касиети, энергетикасы болот. Мисалы Кыргызстанга жанакы вармингди уюштурсаң болот да. Варминг дальний стрельба дүйнөлүк эмегечи. Вот ошо акча түшөт. Миңдеген снайперлер келет бүт дүйнөгө. Мен деп кыйын турбайбы? Америка, Европа, Иран бүт баары келет. Суур деген вот чума чыккантат да. Суурду коюп, дальний стрельба менен атса, саны регулировка кылчу. Мына Казакстандын бөкөнү мелочь, агараны битсин суур көп да. Суур деген переносчик. Бүгүнкү күндө Казакстандан чыгып атат чума. Көрүп атасыңарбы? Чачырып атышат. Бурятияда уже давно бар. Монголияда. Мунун баарына жанагы экологдор күнөөлүү да. Экологдор запрет кылып чыгарган да. Мисалы Россияда аюунун этин жешпей калган, аюунун баары оорулуу. Жалаң Кыргызстан мамлекет жер жүзүндө бүт трагедиянын башаты бул экологдор да. Анан кийин жанагы дорогой VIP блогерлер, лыжа эколог, лыжа патриот болуп атпайбы? Вот ошолор биздин бүт жер жүзүнүн трагедиясы да. Жалаң ошолордун айынан лесотехнический иштер болбой токойлор чирип атат. Биотехнический иштер болбой кекилик койгондун баары оорулуп массовый эпизодияга кетип атат да. Сен пайдалуу жумуш кылбайсыңбы, Эдуард Кубатов? Пайдалуу жумуш. Ошондой варминг уюштурсаң, ысык көлгө сырткы өзүнчө, Аксай арпага өзүнчө уюштуруп, көп группаларга бүт баары көчүп келет. Жиптер арендага алынат, ставка коюлат. Анан эң основной Кыргыздын эли баягы дальний стрельбага чоң опыт алат да. Моундай адамга түшүнүк керек. Анткени настоящий воин бул мергенчилер кыргыз эли жаратылыштачы. Дүйнө жүзүндө тарыхта деле кыргыз эли да ошо варминг уюштурсаң, биринчиден экологияга пайда, экинчиден много миллионный акча түшмөк, элдин баары жоопкерчиликке үйрөнмөк да. Анан өзүң баягы оорулуу, бүгүн президент өзү көзөмөлгө алып атат көлдүчү. Өзгөчө көзөмөлгө алып, элдин баары жүрөгү ооруп, көлүм деп көл качып баратса, анын үстүнө коюп алып дискотека уюштуруп ат жабыш кылып атсаң, тоже жакшы эмес да. Жердин шартына жараша, элдин шартына алды артыңды карап, оорулуу көлдү соолуп барса добивать этпей, наоборот, анда энергетикасы касиети бар, наоборот, мээриммен мамиле кылыш керек да. Ушундай мындай разведкада жүрсөң, мындай олдуруйраак болсоң,